Өзүм профессиям боюнча мугалиммин. Анан бул ишке баштаган себеби кичинекей кызым аллергия болуп калат. Анан сладкоежка деп коет го, таттууну аябай жакшы көрүп, аябай суранчу да. Анан кантип жардам берем ушуга деп анан тайнем жасап берген смести эстедим. Аны эстеп, бирок ал банкада бал менен кошулган өрүк, кара өрүк, жаңгактар менен жасалган паста болчу да. Анан аны бала жебейт, естественно. Анан кантип жардам берем деп, ошентип конокко барганда конфеттердин фантигин чогултчук атасы экөөбүз. Аны ушулорду майдалап, ичине салып, көчөдөн конфет алып келгендей кылып берчүмүн да. Анан ошентип берип жүрүп, кийин досторубуз, кошуналар эң мындай поддержка кылган Өкүл апабыз болду. Заказ кылып башташты. Бизге да кылып бербейсиңби, эмне сонункен деп, аябай пайдалуу бул биринчи иш деп. Анан эң кызыктуусу мындай кургатылган мөмө жемишти жаш балдар жебейт. Анан муну конфет кылып, обертка кылып койсоң, жейт да, таң калыштуусучу. Ошентип Өкүл апабыз бир хорика WhatsApp группасы бар экен. Ошол жака салса, заказдар аябай көп болуп кетти. Анан жетишпей чуркап барып базарга, Ош базардан эле баштаганбыз. Килограммдан өрүк, кара өрүк алдык, мейиз, бадам. Анан финики да коштук. Кара өрүк, мейиз, финикини аралаштырып, ар биринин өзүнүн азыркы учурда уже технологдор иштеп чыккан пропорциялары бар. Ошолордон конфет жасайбыз, пайдалуу, жаш балдарга арналган продукция болчу деп айтсам болот. Бирок азыркы учурда туризм тармагындабыз. Бизге келген коноктор, туристтер же бизден чыгып кетип аткан мындай белек катары алып барам деген биздин жарандар, биздин кардарларыбыз да. Жаз айында, март айында мындай производство кылып баштадык десек болот. Үйдөн эле баштаганбыз, чынын айтканда башында. Анан 19-жылы ковид болуп калды да. Бисмилля дегенде эле магазиндерде турган продукцияларыбыз бүт жабылды. Ошо менен продукциялар калып калды. Заготовкабыз да калып калды. Уже бүттү, эми ушу менен жабылдык. Бул биздики эмес экен деп ойлоп атканбыз. Бирок ниетиң түз болсо, мындай бүт нерселер жакшы болуп кетет экен. Ошентип өзүбүздө болгон продукцияларды врачтарга беребиз. Врачтарга берип, ошо пайда алсын, иммунитети көтөрүлсүн, жардам берип атат деген аябай коллапс учур болду го, ошол кыйынчылык учур. Анан кийин берип калсак, Кызыл Ай коому көрүп калып, анан региондорго, врачтарга да биз заказ кылайлы деп заказ кылышып, ошентип уже жабылабыз деп аткан цехыбыз, анда кичинекей цех болчу. Кайра жанданып, жаңы жашоо, жаңы иш башталып кеткен. Азыркы учурда чоң сеттердебиз. Глобус, Азия, Кыргыз коньягы, Наш деген магазиндерде, Удома, Гренки, мындай чоң мындай жакшы магазиндердебиз да. Ошолор менен иш жүргүзүүдөбүз. Жок, эми ал учурда деген бүт дүйнө мындай туруп калган учур эмес беле? Кризисте болчук 20-жылы. Анан андай ойдо эле болбоду, эми значит бул биздики эмес, элдерге пайда алып келели деп кылынган нерсе болчу, эми бул эми алып бара алган жокпуз деп ойлосок, ал жерден жана биринчи заказыбыз аябай жакшы көтөрүп кетти. Кийин Оптима банктын заказы болду. Ошо билем, Фарида эже экөөбүз түнү менен иштегенбиз ошол күнү. Ал заказды бериш үчүн ошо кардарларыбызга ыраазычылык айтат элем. Эң биринчи мындай бизнестин өлбөшүнө жардам берип, ошо азыркы кандай деңгээлде болсок, ошо эң биринчи заказдардын
пайдасы деп айтам да. Эң биринчи жылы ошол 19-жылы 138 миң менен жапканбыз. 138 менен 1000 сом. Бир жылдын ичинде 19-жылы. баштаганда. Ооба. Анан эми ал үчүн 4000 сом менен баштап, анан 138 миң аябай жакшы акча болду да. Сүйүнүп жүргөнбүз. Анан кийин Глобус Азияга маркеттерге киргенден кийин 21-жылы ошондо уже миллиондор айланып баштады оборотубузда. Азыркы учурда жакшы 16 миллиондон нары болду былтыркы оборотубуз. Бирок ооба. Эми анын ичинде 16 миллиондун ичин 20%-не налогу дагы кетет, айлыктар кетет. Ошентип өзүбүзгө акча деле калбай калат, чынын айтсамчы. Бирок мындай жакшы жумуш, башка бир семьяларды семьясын багышканга мындай пайда кылып атканыбызга сүйүнүч менен эле иштеп жүрөбүз деп айтсам болот азыркы учурда. Азыркы учурда 3 түр конфеттерибиз бар. Бул ошо 110 грамм, 200 сом базар баасы. Бул 240 граммдыгы. Бунун аябай уникалдуусу аркасында магнитиги бар. Бул ачып колдонгондон магнитигин илип койсо болот. Көбүнчө ушуга дагы аябай кызыгышат. Анан бул шкатулкаларыбыз дагы иштелет кийинки учурда. Ар ким ар түрдүү иштейт. Бунубуз болсо 390 грамм, 950 сом базар баасы. Азыркы учурда мындай аябай көп рынокко чыга элек майларыбыз бар. Ассортимент мындай ал иштелип жаткан продукция деп айтсам болот. Ал мындай рынокто жок, бирок мындай индивидуальный кардарларга сыгып жөнөтөбүз заказ болгондорго. Майдын 8 түрү бар. Бул грек жаңгагынын майы, абрикостун данегинин майы, өрүктүн данегинин майы. Анан кийин облепиханын майы, лёндун майы, расторопшанын майы. Ушинтип мындай иштөөнүн үстүндөбүз да. Мындай пробный вариант. Ал дагы Минсельхоздун жардамы менен, проекттердин жардамы менен Казакстанда лаборатория өтүп келди. Аябай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү. Фисташканын майы аябай мындай окмуш. Көп фисташка сырттан келген фисташкаларда май чыкпайт. Бул биздики именно местный, өзүбүздүн жергиликтүү сырьёлордон сыгып атабыз да азыркы учурда. Андан сырткары ошо биз глютеновый ундар бар. Адам өзүнө максат коюш керек деп ойлойм. Эң биринчи максатсыз жашоо мен үчүн кызыксыз. Максатың болсо, анан ошол нерсеге аракет кылып, кыймыл эң биринчи эле мынтип айтып коюп, сүйлөп коюп, ойлоп коюп жүрбөш керек. Аракет кыла бериш керек. Ар бир кадам ийгиликке жеткизет.